Кутмандуу таң, кыргыз элим. Мен силер менен Бекиев Эмин Маликович. Бүгүнкү бул кайрылышым, бул элге кайрылып кетерим. Кече бир иним бар эле. Иничек Баткендик. Кубаныч Саттаров деген Баткендемин деп мага обращение кылыптыр. Мен жөнүндө сүйлөп, анан ошого мен жооп катары айтып кетейин дедим эле. Бул балагачы. Мына бала. Көрсөтөм. Мына бала. Куба деген. Таң калдым бул баланы көрүп. Ар бир адам өзүнүн колдоочусу, талапкерин колдой турат. Сен дуру айтасың эне. Анан да бир нерсе айтып кетейин мен. Сен бир сөзүңдү айтып кетипсиң, баягы мектепте окуп жүргөндө эле ушундай бала экен, мындай шок бала экен депчи. Энем, мен жогорку билимди бүткөн баламын. Юридикалык институтчу. Мен Ош шаарында ошол эле премьерия тазалык ишканасында иштегенмин. Анан ошол жерде аймактык кеңештерде ведущий специалист, катчы болуп иштегенменчи. Анан бул туура сен талапкериңе жан тартып атасың, бирок сен тарткан талапкер Садыр Нуркожоевич. Мен бул кишини жамандап эле коеюн дедим эле. Мындай эле сөзгө келип калды. Ошо боюнча айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич өзү бийликке келгени мыйзамсыз болуп калды да энем. Анан силер баягы бандитте, мындай айтканда, кара акчаны батыр кылып атасыңар. Анан баягы не деп коет? Бирөөнүн үстүндө чөптү көрбөй эле, башканын башындагы чөптү көрө берткенсиңер да силерчи. Анан Куба эми мындай мына шайлоолорду Кудай кааласа эсен аман өткөзүп алсак, Кудай насип эткен адам хан президент болот биздечи. Мен ушу тиленип кетем. Алакан Ким Санбаевич татыктуу президент. Себеби бул кишинин тажрыйбасы өтө мол. Алдабайт, популисттик нерселерди айтпайт. Бул кишинин тазалыгы, ички дүйнөсүнүн тазалыгы, туруктуулугун айталы. Бир позицияда турган киши. Анан сен жалдаган Садыр Нуркожоевичке окшоп Кумтөрдү улутташтырам деп обещание берген эмес. Анысы келгенде бийликке келди. 2012-жылы ошо тополоң кылып Кумтөрдү улутташтырам деп, Ак үйдү басам деп 1,5 жыл отуруп чыкты мисалы. Анан ошо сөздөр обещаниясы, ошо сөздөрүн сүйлөгөн сөздөрүнө эми жооп бериш керек. Анан эми бийликке келгенден кийин эми кандай мыйзамдуу келди, мыйзамсыз келди, эми ошо бийликке келди. Анан Кумтөрдө алтын калбай дегени кандай түшүнсө болот мисалы? Мен түшүнө албайм ал нерсени. Себеби Кумтөрдө мен өзүм геологияда иштеген адаммын. Ишенбесеңер барып Оштогу ЮКГда проходчик болуп иштеген. Мен ошо проходчик болом. Мен ошо алтынды пробалар менен жөнөтөт болчумун. Каерде канча алтын бар, мен жакшы элем Кыргызстандачы. Запасы боюнча Кумтөрдө туугандар дагы бир жок дегенде 100 жылдан нарак бир жагы 200 жылга чейин жетишет да. Анан экинчи маселен ушул эле сенин Садыр экен талапкериң жөнүндө. Райым миллион деп камалат деген. Райым экен камаган жокко. Анан үчүнчү 2 миллиард төлөт, мен кустурам деди. Райым эке куспай эле чөтөт, мындай какырып коет окшойт, мындай каклап. Анан иним дагы бир нерсе айтып кетейин. Эми баягы
не деп коет эми, не делили. Эми биз Кыргызстан эли кичине мындай деградацияга кетип атабызбы дейм да. Баягы адамдын историясын карабай эле, программасын карабай эле, баягы ура десе эле ура болуп туруп. Эмнеге ошол маалда 5 октябрь, 6 октябрь күндөрү Жээнбековди кетсин деген талап болгон эмес. Ал жерде парламент шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болгон. Анан каяктагы эле бир 200-300 адам барып түрмөдөн алып чыгышты. Анан келип алып эле садыр болот. Туура эмес да. Мыйзамсыз алып чыктыңар. Мыйзамсыз алып чыккандан анан дагы түнү менен эптеп сотко апарып, соттун кандай учурда өкүм чыгартып алдыңар. Эми мен ого түшүнбөйм. Мен как юрист катары айтып кетейин сага энем. Бул киши макул эл чыгарып алыптыр дейли, макул. Чыккандан кийин үй камагына судья чыгарыш керек болчу. Майли, сүйлөшүппү, кандай болсо да. Үй камагын чыгарып туруп, бул киши бийликке барбай туруп эле ошо өзүнүн соттолугун жок кылыш керек эле. Соттошуппу, эмне кылып. Ошон үчүн энем биз ар бир мыйзамдын бир тамгасын кичине эле аны о деп айтып койсок, мыйзам бузулган болот. Анан силер мына чоң эле Кыргыз мамлекетинин конституциясынын мындай айтканда эмес, тамгасы эмес, керек болсо конституциясы жоголуп кетип атат го, туурабы? Ошо чоң мындай мыйзамдарды бузуп жүрүп, ушул акыбалга келдик азыр. Ушу туңгуйукка келди. Мына туңгуйукка кирдик. Эми ошо туңгуюктан чыгышыбыз үчүн ал азыр келгенсе парламентский шайлоону жылдыр берди. Керек болсо ошол эле президенттик шайлоо менен бизге кандай вопрос бериптир, кандай башкаруу керек, президентскийби же парламентский? Энем мен айтып кетейин, мына акылдуу адамдар билет. Парламентский башкаруу болот, президентский башкаруу адам эчтек өзгөрбөйт. Ал адамдын өзүнөн. Ошо келген адам, президенттикке келген адам өзүнүн ичиндеги илхамы болсо, президентский башкаруу, парламенттик башкаруу иштей берет. И парламент менен деле иштей берет, ошол эле премьер-министр менен деле иштей берет, ошол эле элдер менен деле иштей берет да. Ошон үчүн баягы орого аралбаган орок тандайт да. Эми мындай айтканча бул эми Садыр акебиз физкультурник болгон экен. Эми физкультурниктер ой жок да. Бирөө наракта отуруп алып, бирөө совет берип койсо керек да. Баягындай бизде Кыргыз элинде көп эле ушу пакта коюшту көп билишет экен го. Ошондой нерселер ушуга алып келет. Мына ушу Атамбаевди сатышты, мисалы, ошол эле чимкириктер барып анга түрмөгө тыгышты. Ошол эле чимкириктер ошо Жээнбековди апарып, ошол эле анга апарып түртүштү. Эми азыр Садыр аганын тоголун ортого алып турушат эми. Эми бул Садыр аганы деле булар чабат. Мындай айтканда крайний кылат. Айтайын, мен силерге ачык эле айтайын. Бул деген кландар башкаруу, мафия башкаруу деп коет. Бул мафия башкарууда Кыргызстанда бизде мына 2-3 эле клан бар. Ошо 2-3 кландын арасында эле ошо бири-бири менен эле мындай бийлик талашмай эле жүрөт. Кыргыз эли бийликти аперет. Кыргыз эли мындай да, Кыргыз эли мындай. Баягы кудулдар айткандай, ура деп барып кагууду алгандан кийин эле караса аркасында эч ким жок болот. Анан кийин эле бир сааттан кийин эле пайда болуп калышат дегендей да, барып даяр нерсеге отуруп алышат. Ошо кечеги 5 октябрь, 6 октябрдагы Кыргызстан эли талап кылган нерсе бир эле нерсе болчу, ошо парламентский шайлоонун жыйынтыгын таануу, ошо жокко чыгаруу. Азыр эмне болду эми? Азыр эми адамдар баскынчылык кылып басып алды деп айтканда. Мындай кыргыз тилинде айтканда, мындай эл тилинде айтканда. Ошон үчүн энем, сен эми билбейм эми бул сен мындай болуп атат да. Кылмышкерди соучастник болуп атасың. Кылмышкерди сен батыр кылып, ошо кылмышкердин кылган иштерин сен даңгаз алып атасың да. Эми бул күндөрдө өтөт, бир күнү жооп берген күн да келет энем. Эми сен юридический жактан билбейм кандайсың. Баткендемин деп кетсиң, Баткенде мындай паткалимдер жок эле дегеним. Баткенде жалаң эле мындай эр жүрөк батырлар, анан
ошондой адамдар чыккан, күчтүү хандар чыккан Баткен жактан. Эми сендей адам эми өзүң билесиң, өзүң талапкериң, өзүң таңдооңго. Анан кечеги эжеңди чыгарып кетипсиң аудио видеону, ошону чыгарбай эле коесуң. Менин эң жакшы нерсенчи. Макул инем, давай ишиңе ийгилик. Анан не дейм эми? Талапкериң кандай болсо, сен да ошондойсуң да инем. Ошол. Талапкериң кандай? Сен да ошол эле деңгээлдесиң, инем. Ошо талапкериңер кандай болсо, ошондой деңгээлдеги адамдар ошо талапкерин тандайт, ошол эле. Саламатта калыңыздар. Мен Бекиев Эмиль Маликович. Дагы чыгам, Кудай кааласа.